Чүйдүн Кемин шаары, таңкы саат 7. Сүт ташыган Диманын иши күндүн бети көрүнө электе башталат. Ал ушинтип көчөмө көчө кыдырып, жергиликтүү элдин сүтүн чогултуп кетет. Бүгүн 12 литр болду бул жебекеден сүтөрүн. Эртең менен кечкисин бизе канча 20 литр болуп атабы эле? 20 литр өткөрөт. Биз келген Кемин шаарында ар бир үйдө эле саан үй боло бербейт. Үйүндө ой кармагандары мал чарба менен күн көрүп, сүтүн сатып, кийим каржысын толуктап алат. Диманын коңшусу Тала Исраиловдон бүгүн уйлары бир чаккада сүт бериптир. Эртең менен кечкиси бир 10 литр өткөрүп атабыз да. Жалгыз бир үйдөн. Жазында Кудайга шүгүр болот, көккө тоюп турган убакта жакшы эле берет. Эртең менен бир малкысы эле 12-15ке чыгып барат. Мейли. Кей кезде ошо жөөлөп ташыйм, кошналардын. Коңшулардан жөөлөп ташыйсыз. А негизи алыстан машина менен алып келген учурлар болобу ташыган? Негизи болот ташыган. Азыр Лукотен байып кетти, ошонун сүт азайып эле экили кошуна калды да. Дима Кемелов 39 жашта. Ал кайсы айылдашынын үйү канча литр сүт берип, качан тоого кетип, качан төл берерине чейин билип турат экен. Кемин шаарында сүт азыктарын иштеткен заводдор жок. Ушул себептүү сүт чогултуп, андан азык жасоо ишин ушул эле шаардын тургуну Гүлкан Кемелова жөнгө салган. Ал чакан ишин уулдары менен бирге аткарат. Сүт азыгы өтө таза болуш керек. Таза болуш керек. Өзүбүздүкү эле эмес, өзүбүздүкү эле таза да. Ар ким өз үйүндө таза тамак жегиси келет. Элдикин жеп атканда андан да таза болушу керек да. Негизи уйду саап, кайра иштеткениме бир 15 жыл болду. Элдерге өткөрүп атканыбызга бир 10 жыл болду. Анткени жолдошум өтүп кеткен 15 жыл болбодубу. 60 жаштагы Гүлкан Кемелова 40 жыл бою мамлекеттик мекемелерде эсепчилик кызматты аркалаган. Айылдагы элдин муктаждыгынан улам 2 жылдан бери сүт чогултуп, аны кийин ишкерликке айланткан. Азыр эми бул чакан иш ордунда сүт азыктарынын ондогон түрү жасалат экен. Мына сары май, чөбөгө, курут баары тең колунан чыккан даамдар мына быштак, сүзмө, сыр, каймак май, ошолордун баары тең ошо колдон чыгып атат. 5 буш деген ошол знак качествода. Мисалы өзүм болсо, бир канатын балдарым, бир канатын бир туугандарым, жакшы санагачтар, ошол менен кошо иштешкендер деп, ошо мени колдогондордун баарын коштум да, 5 буттумун деп койдум да, мааниси. Анан кийин көк цвет деген бул тазалыкты койдум. Анан чекесине ак даам деп ат койдум, анткени биздин даам жоготпош керек. Жогоруда белгилегендей Кемин шаарында бир да сүт азыктарын иштетүүчү ишкана жок. Жергиликтүү элдин аз өлчөмдөгү сүтүн ортомчулар 28-29 сомдон сатып алып, токмок, кант шаарларына алып барып өткөрүшөт. Гүлкан Кемелова ушул кыштан бери сүттүн баасын 35 сомдон кабыл алат экен. Азыр эми сүт алгандар 26-дан 29га чейин алып атыптыр. Меники 35тен эле. Анан эми эмнеге менде акча ашып же деп аткан кетмес. Мен буларга даже бирөөсү айткан жокмун. Ойлойм да, карагандары эки эле уй иштешпейт. Анан алардын балдары бар майда. Деп анан ошо унчукпай эле 35тен алам. Айтам, таза жакшынакай өткөрүп тургула деп эле. Пайдасын көрөйүн дебей эле элди ойлойм да. 10 жылдан ашык депутатмын. Анан элдин да жашоосун катмарын көрдүм. Малды кармаш кыйын, жем чөп кымбаттаган ичинде. Гүлкан Кемелова жакын арада сүт ишканасын ачууну пландап, 2 жылдан бери даярдык көрүп жаткан чагы. Ал мамлекеттик насыя алуу үчүн ишкананын долбоорун түзүп, документтерин даярдап жатат. Бияка канча строй материал кетет, фундаменти кандай болуш керек, талышынасы, высотасы кандай болуш керек, эмне материалдан салыныш керек, болбосо стенасы, ошол жалпы. Ошо цехти дагы курайын деген менин максатым биринчи ирет ошо айылдын сүтүн алам дедим. Экинчиден ошо айылдын жашоочуларына жумуш орду болсун. Гүлкан Кемелова 2 уул, 2 кыздын энеси. Улуу баласы Дима апасынын негизги жардамчысы. Муну кичинекейинен Диманы атасы экөөбүз багып, өстүрүп, тарбия бердик. Өзү улуту орус десең жаман көрөт. Мен кыргызмын деп. Анткени Кур'ан окуйт,
жума намазга барат, мал соет. Анан атасы ушундай туура тарбия берди. Да, бирди коесузбу? Дарды коеюнбу? 39 болду. Мейли кел. Ошол 2 жыл мурун эле ошол байкап калдым. Тетрадь алып туруп, ручканы алып туруп, кирип эле жазып неметкен кезде эле карап аттым да бар экен. Чыккан сайын сурачумун да, эмне анчалык неметип атасың деп. Ал эмне керек эле мисалы. Анан кийинчерээк түшүнүп аласың деди маганчы. Ошентип 2 жылдан бери жаны жүрүп атыр, эмне билип калдым да. Могу жер түрттүрдүк. Ана ушунун ар жагы, мынакей жанагы курула турган цех проекти көрсөтпөдүмбү? Ушунун ар жагы 14 соттук жер. Ишкананы каарманыбыз өзү жашаган үйдүн маңдайына курганы жатат. Бул жайга алар көчүп келгени көчөнүн же аты жок, жолу да таштак болгон дейт. Кемеловдор үй бүлөсү менен жолду оңдоо иштерин жасашкан. Жолдошунун көзү өтүп кеткен соң бул көчөнүн аты Кубатбек Кемелов деп маркум күйөөсүнүн атынан коюлуп калган. Даяр болгон азыктарды Гүлүкан Кемелова дүкөндөргө алып жөнөдү. Жеткизүү ишин кээде кичүү уулу, кээде Гүлүкан эже өзү аткарат. Бул 2-3 күн эле төнөт. Анан карышка да бере берем. Бирок магазиндер акчасын дароо эле беришет. Мен телефонумду жаздырып коем. Анан телефонго бирөө бир нерсе сунуш кылса же дагы көбүрөөк керек десе, могу телефонду бергиле. Аны айтканда мага көп чалышат. Мага сары май көп керек. Өзгөчө пандемияда сары май аябай көп. Сары майга жетишпейм. Кандай кайнатсам, кандай ушундай кетет. Каарманыбыз калган азыктарын алып кийинки дүкөнгө жөнөдү. Ал эми дагы ушундай 4-5 дүкөндө кыдырат. Сатуучулар акчасын дароо берип, калып калган азыктарды артка кайтарат. Ошентип айылдаштарынын камын көргөн каарманыбыз тыным албай иштеп жатат. Жергиликтүү эл өкмөттөн жардам күтпөй эле өз оокатын өзү кылып, арабасын түртүп жатканын айтат. Кемин шаары Чүй дарыясынын жээгинде, Бишкек шаарынан 95 км алыстыкта жайгашкан. 1954-жылдан тартып шаарча статусун алып, андан бери шаардын тургундары соода түйүндөрүндө, кафе жана мамлекеттик кызматтарда жумуш жасап келишет. Мал чарбаны мыкты өздөштүргөндөрү да бар. Кээси жайкы сезондо Бишкек Ысык көл жолунда каттама, сүт чай сатып оокат кылышат. Зинат Самарбекова, Жамааттык медиа.